өкүлү мынакей биздин ушу көндүмдөр кербенине келгениңиз үчүн терең ыраазычылык. Анда эмесе мына ушул чебер долбоорунун өкүлү Бермет айымга сөз берсек. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин конокторубуз, урматтуу катышуучулар. Вактыңызды бөлүп келип бериңиздерге чоң рахмат. Биздин ушул бүгүнкү көндөмдөр кербени иш чаранын эң негизги максаты бул сиздерге 2-3 сааттын ичинде кесиптер жөнүндө, өзгөчө кесиптер жөнүндө жаңы маалымат берүү. Азыр кандай кесиптер талап болуп атат? Ошондой эле өзүңөр билгендей азыр жасалма интеллект абдан өнүгүп атат жана биздин жашообузга кирип атат. Ошондо бул жакта как раз ошо 9-класс, 10-класс, 11-класстын балдары чогулган экен. Силер ошо кесип тандап атканда сөзсүз түрдө ушуну эске алышыңыздар керек да. Ошондой эле жаңы маалыматтан тышкары дагы сиздерге арнап, атайын сиздерге арнап мастер-класстарды алып келдик. Бул жакта мисалы өзүңөр көрүп аткандай 3D дизайн, сварка, ашпозчулук жана башка мастер-класстарга сөзсүз түрдө катышыңыздар, эч тартынбаңыздар. Жана бир гана жанына келип угуп койбостон суроо берип, үйрөнүп, аракет кылып көрсөңөр болот. Биздин долбоор чебер көндөмдөрдү өнүктүрүү, орусча айтканда развитие навыков деп аталат. Жана ошол биз ушул иш чараны атайын сиздерге өткөрүп атабыз. Үйүңөргө барганда жакындарыңыздарга мен баланча жаңы маалымат алдым. Жана ошондой эле жаңы кичинекей болсо дагы көндөмдү үйрөнүп келдим дегендей болуңуздар. Бүгүнкү күн жакшы өтсүн, жемиштүү болсун. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Чоң рахмат Бермет айым.